Ташиев мырза илгери bir Кыргызстанның болгон бюджетин эле ушул киши эле толтурган экен. Суроо болуп атат. Бул киши криминал менен да баары менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишини семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүнүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле көрүшүп атат. Жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерге түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Мен ошол үчүн суранарым, потому что бул киши өзү сурабайт силерден. Биз өзүбүз кайтарышыбыз керек, өзүн да, семьясын да. Эмне үчүн дегенде мына результатты көрүп атабыз. Минфинге кайрылат элем, бизде бир Нижняя Серафимовка, Верхняя Серафимовкада бир жол бар эле. АТР болуп атканда ушул ысык ата айыл өкмөтү талада калып калды да, жол жок, айланып барышат. Былтыр мурдагы жылы бөлүнгөн экен бир анчам чакча. Быйыл ушул мүмкүнчүлүк болсо бир жок дегенде жанагындай жер иштерине бир 10 миллион бөлүп берип койсоңор, аябай сон болот эле да. Анан верхний ичке суу деген 1,5 километр бир айылга. Ушуга бир кичине бир акча бөлүп берсеңер жакшы болот эле. Анан мен деле мындай турбай баягыл элге жакыныраак турган жерден мен да аракет кылып атам. Силерге жардам бергенге мына азыр тиги каналдардын ээсин таппай азыр өзүм мойнума алдым. Бир 50 километр каналды тазалаганга, мына жакында больницаны бүтүрүп атам. Министр барып келди, бирок мен дневник таштап кетсем ошол жерге мага баа коюп кетипсиз. Анан 5 мектепти мойнума алып атам. Өзүм эсебимен ремонттун жумушчулардын акчасын төлөп берем депчи. Ошого анан 2 детсадты мойнума алат элем, жумушчулардын акчасын төлөп берем. Ошого Ивановка менен Люксембургда 2 детсадка 5 миллиондон материалга эле берип койсоңор, калган иштерин полный менен бүтүрүп берет элем. Анан Сынташ айыл өкмөтүндө бир мектеп бар. Ошого да бир 3-4 миллион, мына губернатор болсо да фондунан бөлүп койсо, калган полный менен өзүм бүтүрүп берет элем.